Жакшы амал кылып коюп, бул да жетиштүү эмес. Алла үчүн жакшы амал кылсак, ошондо кабыл болот. Ошон үчүн биз Алладан кабыл болгон амалды сурайлы. Алла качан кабыл кылат? Качан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн болсо. Алла Таалам баарыбызга рызкыбызга береке берсин. Кең рызкы берсин. Адалдан рызкы берсин. Эч кимге кор, эч кимге зар кылбаган. Бардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Дене ооруларынан дагы, жан дүйнө ооруларынан дагы жараткан Алла Таалам баарыбызга шифа берсин. Пайдасыз билимден сактасын. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан Алла Таалам сактасын. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям адам баласына дүния ахиретте кайсы жакшы нерсе керек бардыгын айткан. Дүния ахиретте кандай жаман нерседен сактаныш керек, анын зыяндары, бунун дагы баарын айткан. Эч бир нерсени таштап, эч бир нерсени калтырып, эч бир нерсени шектүү күмөндүү кылып таштаган эмес. Бизди ачык, айкын, туура, ак жолго таштаган. Шарияты ушундай. Жашыруун кыйшык эмес, күмөн эмес, шектүү эмес, күмөндүү эмес. Урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала өзүн таанытыш үчүн ааламды жараткан. Өзүн таанытыш үчүн жараткан. Бул ааламдын ар бир нерсеси Алланын бардыгына, жалгыздыгына далалат кылып турат. Айтып турат. Бардык пайгамбарларды бирин артынан бирин, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам китептерди, баракчаларды асмандан чүрүп турду. Эмне үчүн? Алла субханаху ва таала пендеден келишим алган эле, ошо келишимди эстетиш үчүн. Пенде, сен меники болуп жашадың. Ман важадалла важада кулля шей. Ман факадалла факада кулля шей. Алланы тапкан адам бардык нерсени тапты. Алланы жоготкон бардык нерсени жоготту. Өткөнкү сабакта айттык эле, бул ла илаха иллалла калимасы, шахадат келимеси, ла илаха иллалла, ушунун кандай бир фазилеттери бар. Туугандар, динибиз башталат ла илаха иллалла менен, бүтөт ла илаха иллалла менен. Эң биринчи адам баласына фарзы айын, ар бир адам баласына бул шахадат келимеси. Ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Шахадат, күбөлүк берип. Бул ла илаха иллалла мифтаху самават, асмандардын ачкычы экен. Табаранида риваят келет. Мақил ибн Ясардан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ликулли шайин мифтахун, ва мифтаху самават ла илаха иллалла." Ар бир нерсенин ачкычы болот. Асмандардын ачкычы ла илаха иллалла. Тирмизи шарифте келет, Абу Хурайра радhiyallahu anhudan пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма қала абдун ла илаха иллалла қатту мухлисан илля футихат лаху абвабус сама хатта юфдия илал арш majtanabаtil кабаир." Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Пенде ихлас менен ла илаха иллалланы айтса, ага асмандардын эшиктери ачылат. Бунун аршка чейин жеткирет дейт. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанса. Чоң күнөөлөрдөн сактанса, бунун сөзү, пенденин сөзү аршка чейин жетет. Ла илаха иллалла пендени Алланын ачуусунан сактайт экен. Алла Тааланын азабынан амандык берет экен, куткара деген. Ибн Абид Дуния Анас разhiyallahu anhudan hadis rivayet kılar. La tazalu la ilahe illallah temna'ul ibad min sakatillahi ta'ala ma lam yu'thiru dunyahum ala safqati dinihim. Ve idha ataru dunyahum ala safqati dinihim summa qalu la ilahe illallah raddahullahu ta'ala aleyhim ve qala kadabtum. La ilahe illallah
pendelerdi Allah Taala'nın açusundan toktata öğretti. Kaçan çeyin dünyanı dinine üstümlü kılganga çeyin. Bizde dinimiz üstümlü boluş gerek dünyabizge karaganda. Egerde dünyanı sen birinci orunga koysan, dindi ekinci orunga koysan, anda tuğan kiyin la ilahe illallah desen Allah Teala kaytar öğret la ilahe illallah deydi. Anan aytatken sen жалган ayttın deydi. Egerde sen жүрөгүңдө чынчылдык болгондо биринчи сен динди коет элең, анан дүйнөнү коет элең. Дүйнөнүн таптакыр жогот деп аткан жери жок, просто ордун алмаштырып кой деп атат. Биринчи дүйнө дебей, биринчи динде, анан кийин дүйнөдө. Сен аз биринчи дүйнө деп, анан экинчисине анан андай кылбайбы? Экинчи орунда тура турган нерсе эмес бул. Дин биринчи орунда тура турган нерсе. Андан кийин ошон үчүн дүйнө болот. Кайсынысын кимге үстөмдү кылып атасың, ошону карайт экен Алла Таала. Шуну карайт Алла Таала. Атак баарыбыз эле дүйнөдө жашайбыз. Дүйнө керек, кимге керек эмес. Кийинебиз, ичебиз, улоого минебиз, турак жай салабыз, жашайбыз. Баарыбызга керек. Бирок токто, биринчи дин. Буну кандай билебиз? Азанда билебиз. Азан айтылганда аз карап турат дин. Эми ким динди биринчи орунга койсо, анда ал мечитке келет. Базардан мурда мечитке келет. Анан базарга барат. Барбай кой деген жери жок базарга. Бар. Дыйканчылык кыл, соода кыл. Ким айтып атат сен? Ким тийип атат? Просто Алла Тааланын динин биринчи кылып кой. Соода сатып кызып кетти пешинде. Клиенттер келип атат. Алла Таала карап турат мына экен. Бу жактан азан Алланын чакырыгы. Бу жакта машалла дүйнөнүн чакырыгы. Эки жактан тең. Ким кайсы чакырыкты сиз биринчи коесуз? Алла сизди сынап атат ушуга. Ишиңизди жүргүзүп атат, акыл эс берип атат, ден соолук берип атат, амандык берип атат, дүние берип атат, клиенттерди сизге жиберип атат. Кана бир көрөйүнчү шуну. Алланын сыноосу. Сиз токтоп туруңуз, машалла разы болсун. Анан көрөк ошо клиентке дагы мусулман болсо, жүрүңүз чогуу намаз окуп келели дагы, улантабыз, проблема жок. Азан айтылып калды, азанда иншалла Кудай. Эгерде мусулман эмес болсо, сиз чай ичип туруңуз. Мен намаз окуп келейин. Ал дагы билсин, мусулман деген биринчи намазды кое турбайбы. Биринчи буга акча эмес экен, биринчи буга намаз экен. Биринчи буга дин тура турбайбы. Карачы кандай динин биринчи орунда коет экен. Будан үйрөнүш керек экен. Ушулардын дини жактырмагай деп. Анан кийин машалла келип, чайыңызды ичип бүттүңүзбү? Алла разы болсун, келип соода кылып. Ошон үчүн иншалла мына жерде айтып атат. La ilahe illallah pendeni Allah'ın açusundan toktata öğret. Kaçan çeyin? Kaçan siz dindi birinci orunga koyup dindi. Dünyanın ikinci orunga koysanız bu kalima sizge fayda verir öğret. Allah'ın açusundan siz saktansınız. Saksız. Allah'ın açusundan siz saksız. Allah'ın narazıçılığından siz saksız. Eğer siz dünyanın birinci koyup dindi arka koyup koysanız anda Allah Teala'nın narazı olur. Muna tuğanlar. Ошон үчүн Алла Субхана ва Таала разычылыгы ислам динде. Мусулман адам акча табат билесизби эмне үчүн табат? Алланын буйругу деп ошон үчүн табат. Алла буйрук берди, иштейт. Алла буйрук берди, токтот деп токтотот. Бул нафсинин каалоосу менен эле, нафсини жыргатыш үчүн эле дүйнөнү мусулмандар эмес, кафырларга окшоп таппайт. Мусулман дүйнө тапкан кичине башкачараак. Мусулман дүйнөнү тапканы бул Алланын буйругу деп табат. Качанга чейин буйрук. Эми Алла Субхана ва Тааланын буйругу келди, азан айтылды, токтоп турат. Ошон үчүн жума күнү өзгөчө, мисалы эртеге жума. Жуманын азаны айтылдыбы? Биринчи азанында. Андан кийин соода адал болбой калат. Вадарул бай Алла Таала буйрук берген. Сооданы таштап тургула дейт. Жума намаз окудуңарбы? Алла Субхана ва Таала айтат, жума намазы окуп бүттүбү? Фанташиру фил ард. Эми жер бетине таркагыла дагы Алланын фазылын, Алланын рызкысын издегиле дейт. Кээ бирлер айтат, жума күнү
Сода кылсак болобу болбойбу? Алла буйрук берип атпайбы? Ырызкы издегиле деп атпайбы? Бирок жума намаздан кийин, азан учурунда эмес. Кара. Ал убакта алхамдулилля Алла Таалага ибадат кыла турган, кулчулдукту көрсөтө турган учур экен. İbn Asakir Hazret Ali radıyallahu anh'a rivayet getirir. Aytat. Haddeseni Cibril قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابه كنز العمال. Cebrail aleyhisselam peygamberimizge aytkan eken. Allah mınday deyip depçi. La ilahe illallah menin korgonum. Kim menin korgonuma girse azabımdan aman bolat degen eken. La ilahe illallah Allah Teala'nın korgonu ken. Kim menin korgonuma girse, kim la ilahe illallah'ını aytsa, menin azabımdan aman bolat. Demek faman qalaha ve huve kafir dakhala fil İslam ve hussina biha. Eğer de kafir adam oşu la ilahe illallah'ını aytsa, İslam'a girip jana oşu arkulu korgolat. Dünyanın da ahiretin azabından da. Ve man qalaha ahir ahiri kalam dakhala hisn. Kim ahirki söz uşul bola turgan bolsa, korgongo giret. Jo bolsa, kim uşun ihlas menen aytkan bolsa, anın jürögü adamlardın eng baktılısı bolat deydi. Bir emede aytat la ilahe illallah kalami. Allah Teala aytat la ilahe illallah bu menin sözüm degen. Kim bunu aytsa korgonuma giret, kim korgonuma girse menin jazamdan amanbıdık tabat deydi. Andan keyin la ilahe illallah la yasbiquha amal. La ilahe illallah'da hiçbir amal aldın öte albaydı. Namazında öte albaydı, orozağında öte albaydı, kayrımdoluğunda öte albaydı. La ilahe illallah'da hiçbir amal aldığına öte albaydı. İmam Ahmad rivayet keltiret Ummu Hani degen enemiz bolgan. Radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat la ilahe illallah la tatruk zemben ve la yasbiquha amal. Ravahu İbn Maca. La ilahe illallah bu bir daha gününü kaldırmaydı. Cana bir daha amal andan öte almaydı. Demek şunu biliriz. Elhamdülillah en birinci bizim tilimizde baldarımızdan, kızlarımızdan bardık adamzatın tilinde la ilahe illallah bolsun da. Ubade İbn Samit radıyallahu anhu aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga aytkan eken. İrfa'u aydiyakum. Oğlunardı götörüle degen eken. Ve kulu aytkıla andan keyin la ilahe illallah deb. Farafa'na aydiyana sa'atan. Biraz vaqtga kolumuzu götörüp durduk deydi. La ilahe illallah'ını aytıpçı. Peygamber summa vada'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadahu. Kolun düşürdü dağı anan ayttı. Elhamdülillah Allahümme ba'astani bihadihil kelime ve amartani biha ve va'attani cenne aleyha ve inneke la tuhliful mi'ad. Bardık maktu Allah'a olsun. Ya Allah sen beni uşu söz menen, uşu kalima menen jiberdin. Jana uşuğa buyruk verdin. Jana uşuğa beyişke girsem de vada verdin. Elbette sen vadaga karşı çıkpaysın dedi. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem abşiru fe innallaha qad gafara lekum. Kuşkavarlı olgula. Çındığında Allah sizlerden günahınızı keşirdi dediler. Demek Peygamber sahabalarga kolun götürtüp durup götörgüle dep la ilahe illallah'ını ayttırgandan keyin biraz vaqtga çeyin anan kolun çürüp anan aytты. Allah Taala rahmatı olsun. Allah Taala mına uşul kalima meni jiberdi. Peygamberimiz uşu la ilahe illallah'ını alıp kelgen eken da. Uşuga buyruk berdi deyit. Uşuga vada verdi deyit. Dünyaya jibergen Peygamberimizin gelişi dağı la ilahe illallah menen. Allah'ın buyruğu dağı la ilahe illallah menen. Yemi Allah Teala'nın vadası dağı la ilahe illallah menen. Vadana karşı çıkpaysın dep Peygamberimiz aytып atman eken. Andan keyin sahabalarga ne dedi? Kuşkavarlı bolgula. Allah günöңөрдүн baaryn geçirdi dedi. Allah günöңөрдүn baaryn geçirdi. La ilahe illallah kelimatun karimatun alallahi Teala. Bu la ilahe illallah Allah'a öte sıylı söz eken da. Öte urmatlı söz eken bulçu. Ravahul Bazzar Ayyazil Ansari ile rivayet getirir. Peygamberimiz aytat İnne la ilahe illallah kelimatun alallahi karimatun.
Бұл Алла Таалаға өте сыйлуу сөз. Лаха индаллахи макан. Бұл калиманың Алланың алдында өзінің мақамы бар, өзінің жайы бар. Ва хия калиматун ман қалаха садиқан. Ким бұл сөз, ушу калиманы чын жүректен айта турган болса, адхалахуллаху бихал жанна. Ушу сөз аркылуу аны бейишке киргизет. Ва ман қалаха кадибан. Ким жалган айта турган болса ушул сөздү, хаканат малуху ва дамуху, аны мал мүлкү, каны сакталат. Ва лақияллаху гадан. Бирок эртеге Алла Таалага жолукканда фахасабаху, эсеп китебин өзү алат дейт. Мына караңыз. Бул хадистен эмнени түшүндүк? Ким ла илаха иллаллахдын чын жүрөктөн айтса, бүт Алла Таала аны бейишке киргизет. Бейишке киргизет. Бирок ким жана эле жалганын айтып коюн ла илаха иллалла деди, бирок жүрөгүндө эмес да, чын жүрөктөн эмес да. Ошентсе дагы бул дүйнөдө мусулман катары эсептеле берет. Дагы малы, каны сакталат. Дагы Алла субхана ва таала жолукканда Алла эсебин өзү алат. Каяка эмне кылар экен, кандай кылат аны өзү билет. Даже буну жалган айткан адам дагы тооба кылдым, мынакей бул дүйнөдө өзүнүн мал жанын сактап кала берет. Себептен адамдын жүрөгүн билбейсиң да. Ким жүрөктөн айтып атабы, же тилинен айтып атабы, чын айтып атабы, же жалган айтып атабы, каяктан билесиң? Ла илаха иллаллах калиматун азиматун. Улуу сөз экен бул, туугандар. Анас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла илаха иллаллах калиматун азиматун кариматун алаллахи таала." Ла илаха иллаллах өтө улуу сөз, Алла Таалага өтө сыйлуу, урматтуу сөз. Ким буну айта турган болсо, бейишага важип болот. Ким жалган айта турган болсо, ихлас менен айтса, бейиш важип болот. Жалган айтса, мал жанын сактап калат дейт. Оман қалаха кадибан асамат малаху. Бул калима ушу сактап калат, малаху ва дамаху. Аны мал мүлкүндө, канында. Ва кана масируху иланнар, бирок бара турган жайы дозок болот. Ким жалган айткан болсо бул дүйнөдө. Бирок бул дүйнөдө пайдасы ушул, мал менен канын, жанын сактап калат. Bu la ilahe illallah'a 7 жер 7 асман тең келбейт экен. Насаи шарифте, Ибн Хиббанда, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Муса пайгамбар Алла Таалага кайрылган экен. Муса пайгамбар: "Я Робби аллимни шай'ан адкурук бихи ва ад'ук би." Мага бир нерсе үйрөтсөң, ошо аркылуу мен сени зикир кылып турайын. Ошо аркылуу сага дуа кылып турайын. Алла Таала айтты: "Кул ла илаха иллаллах" деп айт деди. Муса пайгамбар айтты: "Кала я Рабб, куллу ибадик якулу хада." Бардык пенделериңе айтат го бул сөздү деди. Максаты эмне экен? Мынакей бардык пенделериң айтат го дейт. Алла Таала айтты: "Ла илаха иллаллахны айт" деди экинчи жолу. Бул айтат: "Иннама уриду шай'ан тахуссуни бихи." Мен каалап атканым мага бир өзгөчө болсо. Бардык пенделер айта турган ла илаха иллаллах эмес, бир өзгөчө бир мага ушундай бир зикирдин, болсо дуанын мага гана тиешелүү болгон үйрөтсөң деп айтып атпайбы? Алла Таала айтты: "Я Муса, лау анна самавати саб вал арадини саб фи киффатин ва ла илаха иллаллах фи киффатин малат бихинна ла илаха иллаллах." Муса угал деди. Таразанын бир ташына 7 жер 7 асманды коюп, экинчи ташына ла илаха иллаллахны койсоң, бул басып кетет деди. Буга тең келбейт деди. Ла илаха иллаллахга 7 жер 7 асман тең келбейт. Салмакка. Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, сөз бейишке кирет. Ошон туугандар, бу жерде баарыбызга эртеби кечпи баары өлүм бар. Ал акыйкат. Чындык. Эч ким аны четке кага албайт, жалганга чыгара албайт, жок деп айта албайт. Даже Аллага ишенбегендер деле өлүмгө ишенет. Атеист деле өлүмгө ишенет. Өлүм барбы десе, анан ал жок деп айтпайт да. Алла жок, Алланын жок деши мүмкүн. Бирок өлүмдү жок деп айта албайт. Ошол өлүм келерден алдын акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, бейишке кирет.
Бирок ошого даярдык керек. Адам айтышы мүмкүн, мен жөн айтып коем, жөн айта албайт аны. Жөн айта албайт аны. Ал учур болот го. Ал жөнөкөй учур эмес да. Ал жөнөкөй учур эмес. Ошон үчүн мынага азыр берилген жашоодо биз ошого машык кылып, даярданып, тилибизди, жүрөгүбүздү экөөнү бир кылып, дайыма жакшылык жамандыкта, кыйынчылыкта, оорлукта ла иляха иллаллахны айтып жүргөн болсок, иншалла Кудай кааласа Алла таалам өзү насип кылат. Амин. Баарыбызга жан берерден алдын Алла таалам ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын насип кылсын. Амин. Үй-бүлө бала чакаларыбызга дагы, бир туугандарыбызга дагы, ата-энелерибизге дагы, жалпы эле мусулмандардын баарына Алла таалам акыркы сөзүн ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасы менен бүтүрсүн. Амин. Муаз ибн Жабал разияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кана ахира каламихи ла иляха иллаллах дахалал джанна." Раваху Абу Дауд ва имаму Ахмад. Кимдин акыркы сөзү ла иляха иллаллах болсо, сөзсүз бейишке кирет деди. Ошон үчүн талкин деп коет, туугандар, угуп алыңыздар. Талкин деген бизде бир маселе бар. Адам жан берип аткан учурда, өлүм төшөгүндө, жанында болуп калсаңыз, ал өтө ары барып бери келип аткан учур болуп калат да. Ошол учурда шариаттын талабы боюнча ла иляха иллаллах деп айтып турсун дейт, жанында отургандар. Не деп туруш керек экен? Айт деп айтпасын. Айтыңыз. Байке айтып койсоңуз ла иляха иллаллах деп. Тайке айтсаңыз, досум, ла иляха иллаллах деп койсоң, анда айтат. Жөн, сен кайтала. Кайталап тур. Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Ал бир кетип, бир келип атканда, кулагына угулуп калса эле, ла иляха иллаллах дей берсе, бүттү. Андан кийин тотот сразу. Андан кийин не болот десең? Андан кийин ла иляха иллаллахны айттыбы? Все, тотот эми буякта. Чүнкү акыркы сөзү болуп калсын ошол. Эгерде мага чай берчи, анда кайра ла иляха иллаллах башташ керек. Жаса балам чакырып кой, детинтип башка сөзгө айта турган болсо, анда кайра ла иляха иллаллах деп кайталап туруш керек жанында, чтоб анын сөзү жан берерден алдын ла иляха иллаллах болсун, акыркы сөзү ла иляха иллаллах болсун, чтоб бейиш обеспечен болсун. Болду, билгиле турган. Бирок айт деп буйрубасын дейт. Эгерде айт десе, бир ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Шайтан иманын талашып аткан кез болуп калат. Аяққа барып, буяққа барып барганда, ошол учурда жок дей бербесин да. Сиз ошого күбө болуп калбаңыз да. Айтпайм дегенге, жосо башың мындай кылып кагы бергенге, силке бергенге, ушуга себепчи болуп калбайм. Ла иляха иллаллах дозоктун отунан сактайт. Ла иляха иллаллах аркылуу караңыз. Имам Ахмад риваят келтирет, Утбан ибн Малик разияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айтат: "Ла юафи абдун яуман кияма якул ла иляха иллаллах ябтагы биха вajhallah илля харрамаллаху алейхинна." Кыямат күнүчө пенде ла иляха иллаллах деп Алланын ыраазычылыгы үчүн эле айткан болсо, сөзсүз дозоктун отун Алла таалага арам кылат дейт. Дозоктун оту ага арам. Ал дозокко түшпөйт деген сөз, күйбөйт деген сөз. Түбөлүк эгерде күнөөкөр болуп кеткен болсо, бирок ла иляха иллаллахсы бар, бирок намаз окуган жок, канчамчы ичип коет, зына кылып коет. Эми эсеп китеп Алла таалага азаптайбы, жөнүнө киргизип береби Алла таала өзү. Бирок пендеге зулумду кылган болсо, аны акысы сөз салып берет Алла таалам, ал өзүнчө турган. Бирок түбөлүктүү дозокто калбайт. Эгерде амалы жакшы болсо, иншалла Алла субханаху ва таала башынан эле дозокко киргизбей эле бейишинен орун берет. La ilahe illallah hiye afdalı zikir deyip. Zikirlerince en abzeli la ilahe illallah iken. Zikirler köp da. Türleri aybay köp. Cabir radıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan:
Afdalu zikr la ilahe illallah ve afdalu dua elhamdülillah. Biz bunu bağımız jаттап alışımız gerek. Afdalu zikr la ilahe illallah ve afdalu dua elhamdülillah. Zikirlerin en afzeli la ilahe illallah. Qaysi ekan aytingizlarchi? La ilahe illallah. Bu zikirlerin en afzeli. Erте менен айтыңыз, кечинде айтыңыз, басып жүргөнчө айтыңыз. Учур-учурда кайра-кайра айтып туруңуз. Бирөөнү ушактайын дегенде сразу баштаңыз ла илаха илlallah. Сөгөйүн дегенде ла илаха илlallah. Бирөөнү алдайын дегенде ла илаха илlallah. Bir арам жака басайын дегенде ла илаха илlallah. Bir арамды көрөйүн дегенде ла илаха илlallah. Кырсыкты көрүп калсаңыз ла илаха илlallah. Bir перзент dünyaya geldi, la ilahe illallah. Biri dünyadan gitti, la ilahe illallah. Tün geldi, la ilahe illallah. Tün gitti, jarık çıktı, la ilahe illallah. Jamgır jağıp atat, la ilahe illallah. Kar jağıp atat, la ilahe illallah. Kim kılıp atat bunun var? Özünden özü elebi. Özünden özü giygen, şapken özünden özü giydi. Deneki topçular bir nerse de özünden özü hiç nerse bolbойт, bir nerse de. Ушунда чоң аалам өзүнөн өзү болуп калбайм я. Алла Таала ушунун баардыгын жаратуучу, баардыгын көзөмөлдөп, жүргүзүп, баардыгын Алла Субханаху ва Таала тартиптечү да. Ошон үчүн ла илаха илlallah. Качан эмнени көрсөңүз сразу айтыңыз. Бирөө бай болуп кетти, ла илаха илlallah. Анын байлыгына шилекей коюлбай, ла илаха илlallah. Бирөө кембагал болуп кетти. Бирөө мансапка келди, бирөө мансаптан түштү. Allah Teala Kur'an'da ayet: "Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, ve tanzi'ul mulka mimman tasha, ve tu'izzu man tasha, ve tudillu man tasha, biyadikal hayr, innaka ala kulli şeyin qadir." Ayet koygun ey Muhammed. Nedir? Kulillahumma, Allah ya Allah, malikul mulk. Bardık alamdın padişası sensin. Bardık padişalardın padişası sensin. Tu'til mulka man tasha, kimge kalasan mülk padişaçılık veresin. Ve tanziul mulka mimman tasha, kimden kalasan padişaçılığını alıp koyuyorsun. Ve tu'izzu man tasha, kimge kalasan izzat veresin. Avir veresin. Ve tudillu man tasha, kimde kalasan ya Allah kordaysın. İnneke ala kulli şeyin qadir. Biyadikal hayr. Senin kolunda gana jakşılık. Dünya ahiretten bardık jakşılığı Allah'ın kolunda. İnneke ala kulli şeyin qadir. Elbette sen her bir nerseye kudretlisin. Her bir nerseye Allah Teala'nın kudretli turgan. Joktan bar kılganga, bardan jok kılganga, joktu gayradan bar kılganga Allah Teala'nın kudreti çeksiz. Tulicul leyle fil nahar ve tulicul nahar fil leyl. Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimiz ayetleri ötüyor. Tulicul leyle fil nahar. Tündü gündüzge girezesin. Gündüzdü gündüzge girezesin. Ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Ölükten tirikti çıkarasın, tiriden ölüktü çıkarasın, kimge kalaşınca rızkı veresin. Bu Kur'an'ın ayeti. Allah Teala Peygamberimize uşunday dep ayt dep buyruk berip atadi. Kulillahumma, kul aytqin, Allahumma dep aytqin deydi. Mınanday dep aytqin. Ошон үчүн абзал зикр кайсы экен? La ilahe illallah. Урсак ачты, айтыңыз, эмне айтыш керек? La ilahe illallah. Урсак топ болуп калып эмне айтыш керек? La ilahe illallah. Акыркы уктап аткан эмне айтыш керек? La ilahe illallah. Ошо ойдон кетип калышы мүмкүн да. Кур'ан-ы Каримде аятта айтат да. Уктайбыз го. Ошо ойдон кээ бирлерин алып кете беребиз да. Кээ бирлерин кайра кайтарып көзүн ачып жашай берип коебуз да. Ошон үчүн иншалла дайыма саарлап турганда дайыма эмнени көрсөк айтайын. La ilahe. Автоматически биздин тилибизден la ilahe illallah чыксын. Çünkü ata деп кыйкырып бербей, сразу la ilahe illallah. Чочуп кеткенде дагы la ilahe illallah. Акыңа биресе сезилип атабы? La ilahe. Кабырдын жанына өтүп баратасыңбы? Кабырдын ичине казып атасыңбы? La ilahe. Жарты адамды көрүп калдыңбы? La ilahe. Жин көрүп калдыңбы? Не деш керек? Коркуп отурбу? Айтет. Ал сенен коркуш керек өзү.
La ilahe illallah. Qayerda olsa da la. Afzal. Afzalu dua alhamdulillah. Dualardan eng afzali alhamdulillah ekan. O'shaning uchun duoda qo'l ko'targanda ele sizchi Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah deb birinchi so'zingiz shu bo'lsin. Duoda nima aytish kerak ekan? Alhamdulillah. Andan keyin Alloh taolo hamd aytdingizmi? Maqtov aytdingizmi? Eng payg'ambarimizga salovat aytdingiz. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taoloning salom salavati payg'ambarimizga bo'lsin deb, andan keyin o'zingizga duo qiling'iz, ota-enangizga duo qiling'iz, butkul ummatga duo qiling'iz. Duoning tartibi shunday. Birinchi Allohga maqtov, payg'ambarga salovat, anan o'zingizdan boshlaysiz. So'ray turgan narsa. Günahını geçirdisi, mening günahımni geçir deymiz. Ana ata-enamning günahını geçir. Ana bardık musulmonlar. Manga hidayat ber, ata-enamga hidayat ber, bardık adamlarga hidayat ber. Meni razı kıl, ata-enamni razı kıl, bardık musulmonlarga razı kıl. Manga bereke ver, ata-enamga bereke ver, bardık musulmonlarga bereke ver. Ya Allah, beyişine girgiz, ata-enamga girgiz, bardık musulmonlar. Tartip çöktü, Allah'a maqtov aytayotganmiz. Anan ne? Peygamberimize salavat, anan özümüzden başlayız. Kimden başlayız? Her kim özünden başlayız. Anan ata-enesi, andan keyin bardık musulmonlar. Çünkü tutanlar, Peygamberimiz aytdı da, afdalu dua elhamdülillah. Dualardan en afzali elhamdülillah. Elhamdülillah deb koysanız da şu dua. Elhamdülillah deb koysanız ne? Dua. Bir hadiste Peygamberimiz aytgan, afdalu zikr la ilahe illallah, afdalu dua istighfar deb aytgan. Dualarning eng afzali istighfar. Istighfar degan Alloh taoladan kechirim so'rao. Ya Allah, men kechirim so'rayman. Sening kechirim so'rayman. Meni kechir ya. Abdulaziz ibn Abi Rawat rahmatullohi alayh. Bu kishi Abu Hanifa rahmatullohi alayhning doğrunda bo'lgan kishilar. O'ta cho'ng olim bo'lgan. Mekkada tavof qilib, 7 yo'l tegarenib, Maqam İbrahim deb qo'ydi. İbrahim payg'ambarning putini izi bor, o'shaning ortida 2 rakat namoz o'qish kerak-da. Qachonda 7 yo'l tegarensangiz, 2 rakat tavofning aqisini o'qib vojibda bizda. O'qish kerak so'z. O'qib, andan keyingi duo o'zgacha qabul bo'ladi-da. Mana o'shol yerda duo qilib o'tirsam, ortimdan bir kishi duo qilib o'tgan ekan deydi. Qarab, aning duo qilgani men jattab oldim. Manga ayabay jaqdi. Anan o'shoning duosini men jattab oldim. Ne deydi? Ana duosini jattab oldim. So'ng manga jaqqan duo qildi. Ana men pamyati kuchli, men bir aytganlar jattab oldim da. Jattab olib, o'qimish duo ekan deb ana muntib qarasam hech kim yo'q deydi. Ne deydi? Arkaga burilib qarasam hech kim yo'q. 4 duo. Allahumma tufarriq li lima khalaqtani lahu. Ya Allah, meni qaysi maqsadga jaratsang o'shaga bo'shatib qo'y. Meni qaysi maqsadga sen jaratsang o'shaga bo'shatib qo'y meni. Men o'zimni jaralgan maqsadimda yaşayın, o'shaga ishletilayin, o'shaga qiymildayin. O'shaga men bo'sh bo'layin men. Sen meni qaysi maqsadda jaratding? O'shaga meni bo'shatib qo'y. Wala tushaghilni bima takallafta. Ya'ni li lahu. Meni alektendirib mo'ynimdagi javobgarchilik yo'q narsaga. Mildetli qilgan emassin, o'sha narsaga meni alaqti qilib qo'ybo, o'sha narsaga meni alek qilib qo'ybo. Wala tahrimni wa ana as'aluk. Ya Allah, men seni so'rayapman-ku, meni qurg'altirwa. So'raganimdan qurg'altirwa. Andan keyin wala tu'azzibni wa ana astaghfiruk. Men seni kechirim so'rayapman-ku, meni azobtama. 4-sonda ekan. Men seni kechirim so'rayapman. Men seni kechirim so'rayapman, meni azobtama. To'rtov menga o'sha so'zni jaqdi deydi.
Жаттап калдым дейт. Ким буну дуа кылып атат деп, мынтип аркамга карасам эч ким жок дейт. Машалла. Эми Алла Таалам мүмкүн периштелер аркылуу буга жеткирген болду. Ошон үчүн иншалла мына истигфар чоң нерсе. Вала туаззибни ва ана астагфирук. Айтыңызчы. Вала туаззибни ва ана астагфирук. Я Алла, мени азаптаба. Мени, айтыңыз. Я Алла, мени азаптаба. Мен сенен кечирим сурап атам го. Мен сенен кечирим сурап атам го. Я Алла, эми. Ya men katamı moynuma alam, günömdü moynuma alam, plüs geçirimde asura atam o. Geçirim sıra asam koy başka gevele ya. Geçirim sıra atam meni azapta var diyor. Fa'alem annahu la ilahe illallah ve estağfir li dembik ve li mu'minine vel mu'minat. Kur'an'da Allah Teala bana ayette aytkan, bekemişen bir Allah'dan başka sığınağa layıklı hiç kim yok. Bir Allah'dan başka jaratıcı ömür, ölümdü, çeçimi çıkarıp hiç kim yok. Бекем ишенип кой. Жана өзүңдүн күнөөңө кечирим сура, момун эркектерге, момун аялдарга сура деген аят. La ilahe illallah tudhibul ham wal gam. La ilahe illallah барга адамдын кыжалаттын, кайгысын кетирет экен. Адамбыз, баарыбыз адамбыз. Кайгы деле келип турат, кыжалатчылык деле келип турат. Акылбы? Ушуну кетире тура la ilahe illallah кетирет экен. Буга парацетамол эмес дейт. Ya, dagı ne degen darılar var lan? Citramon da, Kanada ne? Ketanol. He, Allah emes, men la ilahe illallah getiret anım vardı. Жүрөктөгү кайгыны, жүрөктөгү кыжалатчылыкты ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Жумуштан болуп калат, ден соолуктан, үй бүлөдөн, достордон болуп калат. Кээде жөн отуруп эле адам кайгыга батып калат. Бардыгы эле нормально, жөн билбейм дейт, эмнеге, каяктан келди дейт, түшүнбөйм дейт. Sen Allah'ın istebegендиктен geldi деп түшүндүрөйүн десең, түшүнгүсү келди. Мынаны эсте, ол кетти. Бул кетирет. Кайгыны кетирет, кыжалатчылыкты кетирет. La ilahe illallah. Кайгырганда эмне дейбиз? La ilahe illallah. Кыжалат болгондо эмне дейбиз? La ilahe illallah. Качанга чейин айтабыз? Кеткенге чейин. Качанга чейин? Кеткенге чейин. Кээде бир жолу айтканда кетет, кээде 10 жолу айтканда кетет. Кээде 100 жолу айтканда кетет, вообще калбайт. Кээде ушундай кетет, кайра кайтып келбейт. Ал жүрөктөгү la ilahe illallah'нын тастыгы менен кетет. Кээ бир адамдар бир айтканда кетти, бүттү. Аллах, ошого жетишибиз керек. Иншалла дайыма айтып жүрө берсекчи, дайыма. Бир тыйыны жок, бирок бир да гам жок да. Бир да кыжалатчылык болду. Миллиард доллары менен кайгыга батып, кыжалатчылыкка батып чыга албай атканы, сизде бир тыйын жок, кайгы жок. Ада акча болуп турган, кандай болсун, даже ооруп калса да кайгырбайт. Ооруп калса да кайгырбайт. Ооруп калса кайгырбайт. Бир нерсесин жоготсо да кайгырбайт. Эч нерсе кайгырбайт. Алла жүрөгүнөн кайгыны алып койгон. Кыжалатчылыкты алып койгон. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Man ja'alal humuma hamman wahidan hamma ahiratihi, kafahullahu hamma dunyahu." Kim bardык проблемаларын бир эле проблема кылып койсочу, кайсы ахиреттин проблемасы. Алла анын дүйнөдөгү бардык проблемасын өзү чечти. Ахиреттин проблемасы дүйнөдөгү бардык проблеманы унуттуртуп коет. Жөн эле чечип жок болот. Буга бир мисал берип койгон, бир адам тиш ооруп атканда, тиш оору жаман да. Катуудан тиш оору, жумшактан ич оору деп бекер айтпайт да. Тиш ооруп атканда адамдын тиш ооруп аткан кобра жыланы келип калса, тиш ооруган эсте калабы, калбайбы? Кудум ошондой ахиреттин проблемасы алдыга келсе, дүйнө эсте калбайт буга. Дүйнөнүн проблемасы чепуха. Дүйнөнүн кайгысы кайгы эмес. Дүйнөнүн оорусу оорус эмес. Дүйнөнүн азабы азап эмес. Дүйнөнүн кордугу кордук эмес. Дүйнөнүн кыйынчылыгы кыйынчылык эмес. Дүйнөнүн кыжалатчылыгы таптакыр кыжалатчылык эмес. Ахиреттин алдында. Ахиреттин кыжалатчылыгы, ахиреттин кордугу, ахиреттин азабы, ахиреттин жазасы анын алдында дүйнөнүн эчтеке эмес. Бул ахиретке салыштырмалуу да. Таптакыр эле мына жерде жок менен чыгарып аткан жери жок. Өзүнүн орду бар. Бирок ахиретке салыштырмалуу бул эч нерсе эмес да.
Табараниде риваят келет Ибн Аббас разияллаху анхумадан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала, ким айтса, ла илаха иллаллах қабла кулли шей, ва ла илаха иллаллах ба'да кулли шей, ва ла илаха иллаллах ябқа раббуна ва яфна кулли шей, уфия минал хам вал хазан" дейді. Табараниден риваят екен, туғандар. Тарғибте да келеді екен. Мына екен. Ла илаха иллаллах қабла кулли шей, біріншісі. La ilahe illallah ba'da kulli şey. Bardıq nerседен burada la ilahe illallah. Bardıq nerседен кейін la ilahe illallah. La ilahe illallah yabqa rabbuna ve yafna kulli şey. Bizim Rabbimiz қалады, бардығы жоқ болады деген. Мына калиманы айтсаңыз, пайғамбарымыз айтады: "Уфия минал хам вал хазан", қыжалатшылық қайғыдан ал құтылды дейді. Амандықта болды. Мына зикірді естеп жаттап алайды. Пайғамбарымыз айтып тұр: "Ла илаха иллаллах қайғыны дағы, қыжалатшылықты да кетіреді." Бірақ қандай дейсіз? Ла илаха иллаллах қабла кулли шей, ла илаха иллаллах ба'да кулли шей, ла илаха иллаллах ябқа раббуна ва яфна кулли шей. Ушыға шейін айтасыз. Болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отады: барды қайғыдан құтылады, барды қыжалатшылықтан құтылады, бітті дейді. İbn Abbas'tan rivayet Tabarani'de. Tabarani diye kitapın adı. Anlakin La ilahe illallah men qalaha mi'ate marra ba'asahullah Teala vecehu kel kamar leyletel badr. Kim La ilahe illallah'ını 100 yol aytıp koysa ertege kıyamet günü 14 günde ayday olup yüzü jap-jarık bolup keledi. Ay tolotko 14 gün 15 günde. Ay tolganda. Kanday maşallah janında yıldızlar. Qancha nurlu болса дағы, кішкенекей алардың жарықтығы. Бірақ айдың толықтығаны. Жүзі, 14 күн толған айдағы жарықтай болып кеткен. Алла Тағала шындай тірілтеткен бұны. Қандай нұрмен тірілтеткен? 14 күн ай. 14 күн толған айдағы да шындай жүзіне тірілтеткен. Ләйләтіл Бадр деп қояды бұны. Табараниде риваят келеді. Абу Дарда разияллаху анхудан пайғамбарымыз айтты: "Лейса мин абдин яқул لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر." Kim la ilahe illallah deb айтса, қайсы бенде? Kim айтса olur. Kim ғана болсын тұрғанда? 100 жол айтса, бұл қанша жол айтса? 100 жол айтты. Тәсбih бар да, 100 жол айтып қойыңыз. Алла Тағала қиямат күні аны тірілтеді дейді. Аны тірілткенде, аның жүзінен ұшында нұр шығып тұрады екен, 14 күнде толған айдай болып шығып тұрады. Толған айдай болып тұрды, жүзден нұр шығып тұрады екен. وَلَمْ يَرْفَ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ. Қайсы күні айтқан болса, андан бір дағы адам өте алмайды, бір ғана ким, құдым ошондай эле башка бирөөдө 100 жол айткан болсо, же андан көп айткан болсо, ошонуку жогору кетиши мүмкүн дейт. Даражасычы. А бирок сизге эч ким жетпейт. Бирок сиз 100дү ким айтса, же 100дөн ашык ким айтса, ошо жетет же ашышы мүмкүн, андан ылдык сизге жетпейт. 100 жол айтабызбы? Качан айтабыз? Үйгө жеткичектүү? Мечиттен чыккандан кийин баштайбыз. Кудай кылса бир светофорду айтып өтөбүз. Ниет барбы иншалла? Хотя бы ушу бүгүн амал кылып коелу, эртең унутуп калсак деле. Кандай дейсиң? Дайыма эле айтып жүрөм. Энелерибизге айтайлы. Апаларыбыз бар, үйдө машалла, кээбирде mesela больницада жаткандар бар. Айтып кой, ла иляха иллаллах 100 жол. Мен бүгүн уктум хадис, мечиттен хадис уктум деп ана. Максатка айтып эмес, пайгамбарыбыз айтты деп айттым муну. Ошон просто айтып которуп берип койду бизге ушундай деп. Мынакей ла иляха иллаллах 100 жол айтып койду. Аллах. 2006 жылы ооруп калдым мен, катыраак ооруп калдым. 27 күн намазды жатып алып окуп калдым. Жаткан бойда. Бизден инфекционный да. Мага кыймылдаганга уруксат эмес эле. Отуруп турганга уруксат эмес. Ана китепти окуп атам. Китепти окуп атсам, ким ооруп атканда ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп 11 жол айтса, Алла сөзсүз шифа берет. Эгерде ажалы келип калса, шейиттин өлүмүн насип кылат. Шейиттин даражаларын берет. La ilahe illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Бұл аят. Ушуну Юнус пайғамбар балықтың ішінде айтқан. Кит жұтып алғанда, Юнус деген пайғамбар болған, алейхиссалам. Ушуну кит жұтып, киттер ішінде, океандың ішінде, түндің ішінде, қараңғылық. Риваяттарда келеді, 40 күн киттің ішінде тұрған. Қанша? 40 күн. Елестетін, киттің ішінде жүреді, Киттерлер чоң неме екен да, алай. Кит жұтып алған да. Тирүүлері жұтып қойған. İçinde. Анан ошол içinde la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Uşu zikirde ayıp durgan. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin деген zikirdi 40 gün aytıp durgan. Allah Taala zikirdin berekesi menen kittin içinden kirүү денсаулыкта кылып чыгарат. Куткарган. Куранда Алла Таала айтат, Құдды ушинтип, қиямат күнгө чейин келе турган мусулмандар ушу зикирди айта турган болсо куткарабыз дейт. Дүйнөнүн дагы бактысыздыгына, кабырдын, ахиреттин азаптарына куткарат Алла субханаху ва тааля. Ва кадалика нунжил муъминин. 40 күн тамаша эмес балыктын ичинде. Кийин Алла Таала буйруп атат. Пайғамбарымыз айтқан, саллаллаху алейхи ва саллям, егер де Юнус пайғамбар ушу зикирди айтпағанда, қиямат күнге чейин балыктын ичинде калып кетмек деген. Қиямат күнге чейин балыктын ичинде калып кетмек. Зикирдин берекесинен Алла субханаху ва таала чыгарып. Акча менен, күч менен чечилбей турган маселелерди зикир менен чечилет, билип коюң. Müslüman adam akılga sala örbeyt, Müslüman adam sünnetke salат. Пайғамбарыбыз ең ақылды. Адам заттың ең ақылдысы Мұхаммад Расулуллах. Алла Таала пайғамбарыбыз арқылы бізге ушундай сырларды ачкан. Ушундай кереметтерди ачкан. Ушундай нурларды ачкан. Биздин акылыбыз эмес, бүткүл адам заттын акылы жетпейт ага. Бу кандай болот? Ушундай болот. Мен түшүнбөй атам, түшүнбөгөн нерсе көп. İnşallah buna zikirler tamaşa emес да. Айтабызбы inşallah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Elhamdülillah Kudaya şükür Allah'ım şifa verip aralap жүрөбүз адамдардын арасында Kudaya şükür. Бирок şimdi kim ооруп калса, билбейбиз да. Оору дагы Алланын неmatı. Бүгүн бир тааныштарыбыздын баласы ушу ооруп калган экен. Анан кешки намаз окуп зияратка барып калдык да. Оорунун фазилети эске келип калды. Адам бул оору дагы неmat. Алладан сурабаш керек, келип калса буну неmat деп билиш керек. Ден соолук дагы неmat, оору дагы неmat. Адам ооруганда ден соолуктун кадырын билет. Азыр билем дей бересиң, жок. Азыр деле билгениңди четке какпайбыз, бирок жакшы биле элексиң. Ооруганда точно билесиң. Кадыр кандай экен. Ооруганда адам текеберлиги сынат. Керсейген, кыйындыгын, менменсигени сынат. Бул жакшы нерсе. Аллага жакын болот. Дуасы кабыл болот. Күнөөлөрү кечирилет. Дуалары кабыл болгон адамдардын катарына кирип калат. Бунун кыйналып атканда деп ооруганы зикирдин соого берилет ушуга. Субханаллахтын соого берилет деген. Оорулуу адамга, ооруп аткан адамга. Бул жакта зияратка барсаң, 70 000 периште сени коштоп барат. Сага дуа кылат. Ошо ооруп аткан адамдын жанында эле отурсаң, Алланын райымында чөмүрүп жатып отурасың. Кайтканга чейин. Буну зиярат кылгандарга айтылып атат. Ооруп аткан кишигечи. Ошон үчүн бир алым айткан экен, я Алла, оору дагы неmat, ден соолук дагы неmat. Сенен суранарым, ушу о неmatым бар го, ден соолук неmatын алмаштырып берип койчу деп. Бул деле неmat. Бирок ден соолук. İbrahim Peygamber aytat, "Fa ida maridtu fa huwa yashfin."
Ya Allah, kaçan men ооруп kalsam sen şifa veresin. Oğursam Allah şifa verir diyor. Şifanı kim verir etkeni? Allah. Allah. Allah'ın kolunda. Allah Teala arızına inşallah şifa versin. Oğurganlar köp, ayabay köp. Barına şifa versin. Balдар var, kızlar var, eneler var, aksakallar var, үйde, beytapxanada. Бирок көрүстөндү, больницаларды зиярат кылып туруш керек. Не кылып туруш керек экени? Зиярат кылып туруш керек. Onu soğuğu da көп, сабагы да көп. Эки жактан утасың. Соғып да каласың, дагы эмне аласың? Сабак аласың. Андай сабакты мынага азыр курстарды өткөрүп атпайбы? Ал башкача сабак. Ал башкача сабак. Китептеги жок сабактар бар да. Вакыт болду. Бир хадис окуп коеюн ага. La ilahe illallah'ını gün sayın 100 жол айтып турсаңыз, асман менен жер бардығын басып тургандан да жакшыраак экен. Бүткүл дүйнөдөн жакшыраак дейт. 100 жол айтсаңыз. Умму Хани деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эжеси болгон. Макулбу? Айтат. Марра би Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам зата йом, бир күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өтүп бараткан экен, мен жаныман дейт. Fakultu ayttim, ya Resulallah, o Allah'ın elçisi dedim. Kod kaburat sinni, benim yaşım bir topluğa barıp kaldım. O da ufak, alsırap kaldım. Eneviz uşa qarıp kalgan uçur. Alsırap, alsız bolup kalgan uçur. Famurni bi amalin a'malu ve ana jalisa. Bir amal üretip ketpeysiz beni, oturup ele amal kıla vereyim. Turup, tiyaka varıp, ayaka varıp, oturup, Oturgan boydan ele amal kıla turgan bir amal üretip koyuңuz mağa dep Peygamberden soran otur. Peygamberimiz aytты sallallahu aleyhi ve sellem. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem. Sabbih Allah mi'ata tasbihatin. Subhanallah'ını 100 jol aytыңыз dedi. Fa innahu ta'dilu laka mi'ata raqabatin ta'tiqiha min wuldi İsmail. 100 jol subhanallah deseniz İsmail peygamberдің baldarынан ошолордун урпагынан 100 кулду азат кылганга тең сооп аласыз деди. 100 жол субханалла канча экени? 100 кулду азат кылганы сооп. 100 жол субханалла деп коюңуз. Канчаны алып кеттиңиз? 100 кулду азат кылганы. Да жөнөкөй кул эмес, арабтын кулдары. Мурдагы кулдардын да. Андан кийин айтты. Вахмадилла ми'ат тахмида. 100 жол алхамдулилlah деп коюңуз. Не болот десеңиз? Baydat fa innaha ta'dilu mi'ata faras musarraja muljama tahmilina aleyha fi sabilillah. Bir tokumu menen 100 attı Allah'ın yoluna sadaka vergen soğun alası deydi. 100 attı. Bir attı Allah'ın yoluna sadaka veriş tamaşa emes da. Bolgonda dağı eğir tokumu menen, jügönü menen, bardığı menen Allah'ın yoluna sadaka verdim dedi. 100 yol elhamdülillah deyiniz dedi. 100 attı sadaka kılgan soğun alası. Allah'ın yoluna. Andan ki, وَكَبِّرِ miyata takbiratin. Allah akbar deyip 100 yol aytıp koyunuz deyip. فَاِنَّهُ تَعَدِلُ لَكَ مِيَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَ مُتَقَبَّلَ. Bu için 100 tüönü kurbanlık çalıp, sadaka verip, plus kavul olgan savun alası deyip. Kaç yol aytsanız? 100 yolu Allah akbar deseniz. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. 100 yol aytınız. Мынау соғып беріле тұрған мейде болып тұрсын, кетіп қалбасын, жоғалып кетпесін. Ұмытып қалбаңыз, тияқа бияқ кетсе қайда сразу алып келin. Зикір жанды болсын, шанды болсын, қызықты болсын. Дүниені естеп емес, мына соғыпты естеп біз зикір қылышымыз керек. Сіз зикірдің шынығы пайдасын қачан аламыз білесіз бе? Қачан біз Аллахның разышылығы үшін соғуын естеп тұрып зикір қылсақ, ошоны шынығы пайдасын аламыз. Дүниені естеп зикір қылсаңыз деле пайдалас. Бирок толук эмес. Баягында конкретно пайда ала албай аласыз. Кеттикпи дагы? Мынандай деп атат. Андан кийин вахаллилла миата тахлила. La ilahe illallah'ını 100 жол айтыңыз дейт. Биринчи канча болду? Эсен чыкпайбы? Субханаллах'ını 100 жол айтса канча экен? 100 кулду азат кылган. Алхамдулиллах'ны 100 жол айтса канча экен? 100 атты. Эр токум жүгөнү менен. Андан кийин Аллаху акбар 100 канча? 100 tö, jönököy emez, уже kabul olungan töler.
Анын бардыгын машалла курбандыкка 100 даярдап кабыл болгон. Мукалладат атайы канада деп коет. Кабыл болгон. Эми 100 жолу ла иляха иллаллахны айтыңыз деди. Тамлау ма байна самай вал ард, жер менен асман ортосунда боштук барбы? Ушул жерде толтура салып аласыз деди. Мына 100 жолу айтты. Вала юрфа яума идин амал ли ахад afdala mimma rufi'a laka. Ошол күнү сизден дагы жакшыраак бирөөнүн дагы амалы Алланын алдына көтөрүлбөйт дейт. Илля я'та мислама атайти, бирок сиз айтканды башка бирөө айтса, аныкы да ошондой берилет дейт. Алланын казынасы кең, түгөнбөс. Баарыбызга берсе дагы түгөнбөйт Алла. Буну 100 жолу айттыңыз, токтоп туруп, кайра 100 дагы баштай бериң. Дагы ала бересиз. Түшүндүңүзбү? Алып бүткөндөн кийин 100 дагы кайтарың. 100дөн кайтарган сайын ала бересиз. Мынакей туган. Бу дүйнө, ошон үчүн алхамдулилла амал дүйнөсү. Өлгөнгө чейин. Бул дүйнөнүн бир пайдасы билесизби? Дарул амал. Амал дүйнөсү да. Бул дүйнөнүн бир пайдасы ушул. Бул дүйнөдө гана амал болот. Ахиретте өлгөндөн кийин амал болбойт. Себептен амал деген адамдын өзүнүн ыктыяры менен чыккан кыймыл аракеттерди айтат. Өлгөндөн кийин бүттү да. Өлүм деген эмне, жашоо деген эмне? Жашоо деген ыктыярлардын берилүүсү. Өлүм ыктыярлардын алынып калуусу. Көргөнгө ыктыярың жок ошо. Ыктыяр деген тандоо. Кара күчүң жок сен. Ыктыяр берилди эле, ал дем. Кол машалла жетимдин башын сылап атты эле, жан чыгып кетти. Эми кайсы эмнени сылайт эми бул? Өзүн да сылай албайт. Азыр жетимдин башын сылаганда, чач колуңуздун алдына канча чач кирсе ошончо соо алат энеңиз. Ошо? Мисалы жылмайып атасыз. Ушуга садаканы соогун аласыз. Өлгөндөн кийин кимге жылмаясың? Бүттү. Жашоо деген ыктыярлардын берилүүсү, өлүм деген экен ыктыярлардын алынуусу. Азыр мешитке басып келгениңизге ар бир басып келген кадамыңызга соо аласыз. Bir günü geçirilet, bir sevap yazılar, bir daraja götürület. Эгерде жума күнү эртеге жума, жуунуп алып, үйдөн жакшынакай гусул кылып, акылбы? Келерден алдын бир кишиге садака берип, анан эртерээк келсеңиз, эч ким менен жаңгалашпай, бекер сөз айтпай, имамга жакын отура турган болсоңуз, ар бир кадамыңызга 1 жыл орозо тутту деген совап аласыз. Ошо буну кылыш керек да. Ооба 1 жыл оңой эле. Биринчиси кайсы экен? Сөзсүз жакшы жуунуш керек. Эртерээк чыгыш керек. Садака берип коюш керек. Имамга жакын отуруш керек. Бекер сөз менен алек болбош керек. Макулбу? Жакшы жуунгандай. Келдиңиз, бүттү. Бардыгы чөнтөктө уже совап бар. Bir кадамга 1 жыл орозо тутту деген. Плюс дагы бар. 1 жыл түнү бою ибадат кылып чыкты дегени дагы бар. Ошончо совапты ар бир кадамга берет Алла Таала. Буну ким айтты? Пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз кимге айтты? Аус ибн Аус деген сахабага. Кайсы китепте? Абу Даудда. Абу Дауд шарифте. Ошо иншалла буну башкаларга да айтам. Эртерээк келсем болот. Ошончо азыр пока биз басып келип атабыз да. Жашоо бар, ошон үчүн басып атабыз. Өлүм болду, все ыктыяр алынды, каяка басасың? Эч жака баса албайсың. Сени бирөө бастырса да баса албайсың. Ушу менен токтотойлун. Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин. Зикирлерди кылганга, дуаларды кылганга, көп кылып алайлы. Өлүм тез эле келип калат. Өлүм эмне болуп калды? Вал мауту яти бактата. Тез эле эмес, капысынан келип калат. Вал кабру сандукун амал. Кабыр амалдын сандыгы. Бу дүйнөдө канча жакшы иш кылсаңыз, кабырдагы сандыгыңызда тола берет. Канча жаман иш кылсаңыз, кабырдагы сандыкка тола берет. Экөөнү тең тияктан табасыз. Ошон үчүн Арабтын акыны айткан. Я ман бид дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал вал мауту яти бактатан вал кабру сандукул амал. Дүйнө менен алектенген инсан, uzun ümit aldap koygan insan, ölüm kapısından gelir, kabır amalının sandığı değil. Dünyemin aleklenip, uzun ümit bizde aldap koyuyorsun da, uzun ümitten kanday.
О, сен 100 жыл, анан 200 жыл жашайт. Альхамдулилля, бул адамды алдап коетпуз, бузуп коетур. Адам бул. Айтат го мындай деген. Өлүм сиз кыялданган нерседен жакыныраак. Kullu ma tamannayta wal mautu duna zalika qarib. Siz ümit kılgan nersedен жакыныраак. Biz ойлогондон да жакыныраак. Allah Taala'nın berген жашоонун альхамдулилля көпчүлүгүн жашап койдук. Калганы аз. Ошон иншалла жаман амалдарды таштайлы. Жакшы амалдарды баштайлы. Жакшыларды кылайлы, ээрчиле, аракет кылайлы. Жамандан сактанайлы, качайлы. Каерде ушундай арам нерсе болсо качайлы. Зынабы кач, кумарбы кач, уурулукпу кач, тополоң когалаңбы кач аерден. Аракпы кач аерден, наркотикпи кач аерден. Алланын наанаты жаган жерден кач. Жакшы иштерди кыла берели, садака кылайлы, зикир кылайлы, Куран окуйлу, үй бүлөгө убакыт бөлөйлү, ата-энеге убакыт бөлөйлү, колубуздан келчи илим алайлы, ибадат кылайлы, даават кылайлы.